Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. We do have a wide range of programs listed all tiers, but not all suitable for a younger viewer. So we do ask you to check the Sleepout magazine for family-friendly viewing. Happy to answer any questions. Жылда bizde acılar getet. Bugün de Kırgızstan boyunca sizler bizden uçota doştun. Oşon için uzatkanı Hazreti Mufti Bişek'ten özü geldi. O şarın merin atayını soranıp konukları da var. Bu kişi geldi. Savucanın bizdeki pasolu da geldi. Oşon için bular da bizim maksatımız ne? Maksatımız oşol adamlar bağırdığınızlar siminen biz alakanjayıp dua kılıp ey Allah'ım şu cemaat aman esen barıp acılığını atkarıp Allah Taala'nın aldına günөөsü geçirilip kayıtkanda yeniden canı tuğulgan pendede olup perzentlerde kayıtıp gelişini surap maksatımız oşol. Hem oşol жерге барганда sizlerдің maksatыңыздар, işinizler, mamleketke dua kılыңızдар, elge, жерге, şarыбызга dua kılыңızдар. Her biribizдің үй бүлөңүзгө, өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө Пайгамбар алейхиссалам Арафатта туруп кылган дуасы кабыл болгон. Пайгамбар алейхиссалам дуа кылган. Аллахумма гфирил хаджаж ва лиман даал хаджаж. Пайгамбар алейхиссалам айтты, Allah'ım Arafat'taki şu hacıların günөөsүн geçirgin деп дуа кылганда Allah'ım kabul kılgan. Hacıların bari günөөsү geçirilgen. Andan keyin de dedi, ва лиман даал хаджаж. Ошол hacılar da kimlerdi surandı. Oşolordun da günөөсүн geçir degende алардын да дуасы kabul болгон. Ошон үчүн бул жерде сиздердин эле эмес, сиздер барып ошол мамлекетте кимди урук тууган болсун, бала чака болсун, дос шар болсун, куда сөөк болсун, бардыгына дуа кылсаңыздар, Куда кааласа бардыгынын күнөөсү кечирилет деген үмүт. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan Sheikh. Mirlanbek. Ahlan bek. Kadim Madinat Oş. Maşallah tebarek. Vakitbek Cengiz Peküç. Al Hakim Madinat Oş. Hakim. Ahlan sahlan hayyakumullah. Maşallah. Yom mübarek. Bugünkü gün жақсы gün. Allah Taala berekeli kılsın deydi. Ahlan wa sahlan Sheikh. Tfaddali. Ahlan bek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Merimdүү, ырайымдуу болгон Аллах Тааланын ысымы менен Аллах Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салат саламдар болсун. Урматтуу Ош шаарынын мэри Бактыбек мырза, урматтуу биздин ушул Сауд Араб падышачылыгынын Кыргызстандагы өкүлү Ибрахим Ради Ар-Ради, ахлан ва сахлан. Урматтуу чыдамсыздык менен улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатына ниет кылган, Кудайым буйруса Кудай Тааланын чакырыгына моюн сунуп, улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатын аткаруу максатында ушул улуу сапарга аттанып отурган биздин болочок ажекелерибиз, урматтуу аталар, урматтуу апалар. Мына ниет кылгандан тарта чыдамсыздык менен ушул күндөрдү, ушул сааттарды биз күтүп турган болчук. Мына Кудай Таалам насип этип, көз ирмемде көз ачып жумганча ушул улуу сапар, ыйык сапарга аттануу убакыт сааты жетип келди. Мына бүгүн атайын сиздерди ушул улуу сапарга аттанып атат деп, Кыргызстанда эң алгачкы ушул мына Ош шаарынан башталып отурат бул жылы. Ушул улуу сапарга аттанып атат деп, Ош шаарынын мэри Бактыбек агабыз өзү баш болуп, Ибрахим Ар-Ради устазыбыз өзү баш болуп келип, атайын убактысын бөлүп, элчибиз өзү
келип отурат, ушу сиздерди узатып коелу деп. Андыктан ушул келген конокторуңузга ыраазычылык билдирүү менен Аллах таалам сиздердин сапарыңыздарды байсалдуу кылсын. Аман эсен, сак саламат барып келиңиздер. Эми сиздерге бир сураныч иретинде урматтуу ажапалар, ажаталар, мына Кыргызстан мамлекетинде сиздерге атайын ошол ажылык иштеринде атайын ажы башчылар бөлүнүп, атайын ушул ажылык иштери боюнча атайын сабактар уюштурулуп, анын жанында кээ бир жоопкерчилик маселелери боюнча сиздерге маалымат бердик. Мына ушул күндөн баштап, ушул сааттардан баштап сиздер Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан атайын дайындалган ажы башчыларга толугу менен моюн сунуңуздар бир туугандар. Себеп дегенде бул сапарда башчыга моюн сунууда көптөгөн берекелер бар. Ар ким өз ою менен, өз пикири менен, өз алдынча ибадат кылганга биз жол бербейли. Ажы башчыларга убактылуу республикалык штабтан атайын дайындалат. Ошол шарттар менен, ошол буйруктар менен, ошол талаптар менен иншалла ажылык ибадатын аман эсен, сак саламат аткарып келиңиздер. Дуалар кабыл бола турган жерге иншалла мына баратасыздар. Ошол жерде мекенибиз үчүн, элибиз үчүн, журтубуз үчүн иншалла ак батаңыздарды берип келиңиздер. Кудай таалам жолуңарды ачык кылсын. Ассаламу алейкум. شكري الجزيل لسماحة المفتي ولعمدة أوش ولحاكم المنطقة. الشكر الجزيل لكم كلكم جميعا، أنتم إخواني، ويعني أنا سعيد جدا. أنا جيت اليوم مخصوص من بشكيك لتوديعكم، مشاركة إخواني في يعني السلام عليكم وتوديعكم لهذه الرحلة، وأتمنى إن شاء الله أنكم ترجعون سالمين غانمين ونشوفكم على خير إن شاء الله. الله يوفقكم أجمعين. شكرا جزيلا. Assalamu alaikum deyik, urmаттуу биздин элчи мырзабыз, жалпы урматтуу ажылар, урматтуу мэр, урматтуу азирети муфтий, урматтуу бүгүнкү катышуучулар, баардыгына биринчиден өзүмдүн саламымды алып атайын Бишкек шаарынан келдим сиздерге. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жалпы бийлик органдары менен ажылар үчүн баардык болгон жеңил ажылыкты кылышлык үчүн баардык шарттарды көрдүк. Дагы да сиздердин барып келгенге чейин сиздер үчүн кызматка биз таярбыз. Мен элчи мырза атайын Бишкектен сиздерге ушул биринчи рихланы, биринчи учууну узатып, ак батаңыздарды алып, жана өзүбүздүн тилегибизди берип, узатып койгону сиздерге келип отурам дейт. Ажылык ибадатына жөнөтүүдө мына биздин мекенибиздеги баардык жетекчилерибиз, укук коргоо органдары, баардык жетекчилерибиз жакындан жанашып, мына жардам берип, муфтият кызматкерлеринин жардамы менен мына иншалла улуу сапарга аттанып баратасыздар. Кудай таалам жолуңузду ачык кылсын. Ал жерге барган кезде ушул мекенибизге сөзсүз дуа кылыңыздар. Элибизге, журтубузга, мамлекет башчыларына, жетекчилерге, коомго, жамаатка, үй бүлө бала чакага, жора жолдош досторго дуа кылыңыздар. Кудай таалам дуаңыздарды кабыл кылсын. Лаббайк Аллахума лаббайк деп иншалла мына бүгүн ихрам менен ыйык жерге баратасыздар. Кудай таалам ушул сиздерди улуу сапарга себепкер болуп, мына балаңыздар, кызыңыздар, же болбосо тууганыңыздар себепкер болса керек. Мына баардык үй бүлө бала чакаңыздарга Кудай таалам аманчылык берсин, ден соолук берсин. Ат-тайибин ат-тахирин. Валхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Жакшы барып келиңиздер. Бары элибиз, журтубуз тынч болсун, бала чакабыз, баардык муфтияттагы иштегендер, ошо Сауд Арабияга баргандардын баардыгынын ден соолугу болсун, тынч болойлук, эл журтубуз тынч болсун. Аллахым ошо күнгө жеткиргенде шүгүр, жакшылык күндөрдө барып, жакшына болуп келип калайлы. Аллахым ажыбызды кабыл кылган болсун.
мамлекет жетекчилерине, анын ичинде өзгөчө жооптуу болгон мына ошол муфтия өз баш болгон муфтият кызматкерлерине жана мына ушуга жапа-тырмак бир колдоо көрсөткөн мекендештерге, жалпы ажыга жөнөгөн, ажыга ниет кылган инсандардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Аябай элдин маанайы жакшы. Бүгүн мына алгачкы рейс болгондугуна байланыштуу баардыгыбыз бир кубаныч менен, сүйүнүч менен келип отурабыз. Жараткан Аллах Таала мына ошол бизди кайсыл жерден гана көрбөсүн, күзөтпөсүн. Баардык мына ошол Аллахка, Аллахтын үйүнө, пайгамбарга сүйүүсү болгон жүрөктөргө мына ушундай бир ажылык ибадаттарга барганды насип кылсын. Кудайым буйрса башталыш аябай бир жакшы маанайда башталды. Эч бир төрткөз түгөл бир бөөдө кырсыктан алыс болуп, мына ошол мамлекетибизден барган ажылар сак саламат ибадат кылып, кабыл болгон ажылыкты аткарып, мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан кабыл болгон ажылыктын сообу жаннат дейт. Мына ошол жаннатка бир өзгөчө бир жолдомо алган, путевка алган ажылардан болгонду. Ушул кыргыз элинин баары ушу баарын ушу Алла Таалам жакшылыктарын, жакшы нерселерин кабыл кылсын. Баарын ушу ажыга чакырганына Алла Таалама шүгүрчүлүк кылам, миң мартам шүгүрчүлүк кылам. Кыргыз элин баарына ушу баарын ажылыкка чакырсын, ушу жаштарды баарын. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таала чийсиз мактап болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саламдар жана салаваттар болсун. Мына Алла Тааланын буйругу менен ушу канчадан бери ушу ажылыкка уюштуруу иштери башталып, бүгүнкү күндө биринчи рейсти учуруу алдында турабыз. Кудай Таала насип кылып мына бүгүн 31-июнда биринчи рейс саат 4:00 учуп кетет. Мунун андан кийин акырындык менен отуруп Ош шаарынан жалпысы 24 рейс учат. Андан тышкары Бишкек шаарынан 5 рейс учат. 5 рейсте 6-сынан баштап 10-на чейин. Бул Оштон уча турган самолеттер бул ичидеки болгондуктан ар бир самолетто 168ден болуп жалпы 24. Ал эми Бишкек шаарынан болсо ар бир самолетто 430тан болуп жалпы 2042 адам Бишкек шаарына уча турган болду. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү, ылайымдуу Алла Тааланын ысмы менен мына чыдамсыздык менен күткөн убакыт саат келип жетти. Буйруса улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатын аткаруу максатында биздин Кыргызстан мамлекетинен эң алгачкы топ Ош шаарынан бүгүн буйруса жөнөп жатат. Кудай Таалам ушул болочок ажыларыбыздын жолдорун ачык байсалдуу кылсын. Аман эсен сак саламат барып, улуу ибадатты аткарууда Кудай Таалам өзү жеңилдигин берсин. Мына ушул күнгө чейин ажыларыбыздын ажылык ибадатына аттанууда баягы баардык иш-чараны уюштурган ажылык бөлүмүнө, убактылуу республика штабына жана укук коргоо органдарына, мамлекетибиздин жетекчилерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде баардыгы жакындан жанашып жардам беришти. Мына бүгүн кубануу менен иншалла Ош шаарынан алгачкы топту узатып жатабыз. Кудай Таалам баардыгыбыздын ниеттерибизди кабыл кылсын, ажыларыбыз аман эсен сак саламат барып келишсин.
эмнеге караган түнү биринчи рейс Оштон Мединага учуп жатабыз. Азыр бардык ажылар жайгашпасы аз калды. Буюрса Алла Таала жолубузду шыдырылган болсун. Allahu Akbar walillahil hamd. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Mına bugün Allah'ın жардамы менен биздин Кыргызстандан келген эки каттам тең Мадина шаарына конуп, биринчи каттамыбыз барып мейманканага жайланды. Мына экинчи каттамыбыз келип азыр Кудай буйрса мына автобустарга чыгып атат, барып мейманкана даяр, ал жака жайланышат. Кудай буйрса бүгүн ошентип 336 ажыбыз келип Мадинага түштү. Бул жердеги штабтын кызматкерлеринен Алла разы болсун, бардык даярдыктарды көрүп, мына Кудай буйрса бул жакта дагы жаңы шарттар чыккандыктан биз мына ажы башчыларга жана ажыларга жаңы тартиптерди Кудай буйрса жатаканаларда түшүндүрүп, мына быйылкы жылыбызды, ажылыгыбызды эң бир жогорку деңгээлде өткөрүп алалы деген жакшы ниетте турабыз. Жараткан Аллах субхана ва таала биздин ажыларыбыздын ажылыктарын, бул жакта кылган ибадаттарын кабыл кылган болсун. Ошол эле учурда Сауди Араб падышачылыгынын дагы бул жердеги тейлөө көрсөткөн бир туугандарына ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы сонун маанайда тосуп алышты. Бул болсо дагы биздин ажыларыбыздын маанайына маанай кошуп, келерки ажылыктарын жакшы аткарууга өзүнүн жакшы бир бөлгөсүн түзөт деген ниеттебиз. Жараткан Аллах субхана ва таала бардык ажыларыбыздын ажылыктарын кабыл кылган болсун. Allahu Akbar walillahil hamd.